Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кезектеги сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабакка даяр болсок, анда бүгүнкү сабактын темасы менен силерди тааныштырайын. Бүгүнкү сабактын темасы функциянын туындусун анын экстремумдарын табуу үчүн колдонуу. Анда сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты функциянын сыналуучу чекиттери жөнүндө түшүнүк аласыңар. Экстремумдун зарыл шарты жөнүндө маалымат аласыңар жана туундуну колдонгонду үйрөнөсүңөр. Функциянын максимум жана минимумунун белгиси жөнүндө маалымат алуу менен экстремум чекиттерин тапканды үйрөнөсүңөр. Биз алдыңкы сабактарда функциянын туundусунун оң жана терс болгон аралыктарда функциянын өзгөрүшүн карап чыкканбыз. Функциянын аныкталуу областынын ички чекиттеринде анын туundусу нөлгө барабар болсо же такыр эле жок болсо, анда ал чекиттер бул функциянын сыналуучу чекиттери деп аталат. Бул чекиттер функциянын графигин түзүүдө маанилүү роль ойношот. Анткени ошолор гана функциянын экстремум чекиттери боло алышат. Мисалы, бул графикти көрүп турасыңар. Бул графикте x1 жана x2 чекити функциянын экстремум чекиттери болот. Экстремумдун зарыл шарты. Эгерде x0 чекити f функциясынын экстремум чекити болсо, жана ал чекитте функциянын туundусуна болсо, анда ал туунду нөлгө барабар болот. Башкача айтканда, f'(x0) барабар 0 болот. Функциянын x0 чекитиндеги туundусу оң жана терс болгон учурларын карайлы. Туundунун аныктамасы боюнча x0 умтулган учурда бөлчөк сызыгы f(x) кемитүү f(x0) бөлчөктүн бөлүмүндө x кемитүү x0 катышы f(x0) оң санына умтулат. Демек, катыштын өзү дагы x'тин x0 жетишерлик жакын маанилеринде оң болот. Башкача айтканда, бөлчөк сызыгы бөлчөктүн алымында f(x) кемитүү f(x0) x кемитүү x0 оң болот. Демек, x0 чекитинин кандайдыр бир аймагындагы бардык x0дон чоң болгон учурлар үчүн f(x) функциясы f(x0) функциясынан чоң болот. Ошондуктан x0 чекити минимум чекити болот. Эгерде x чекити x0 чекитинен кичине болсо, анда f(x) функциясы f(x0) функциясынан кичине болот. Натыйжада x0 чекити максимум чекити болот. x0 чекитинде туундунун нөлгө барабар болушунан, бул чекитте функция сөзсүз экстремумга болот деген жыйынтык чыгаруунун кажети жок. Мисалы, f(x) барабар x'тин 3-чү даражасы функциясынын туundусу 0 чекитинде 0га айланат, бирок функция бул чекитте экстремумга болбойт. Мына төмөнкү графиктен карап көрөлү. Бул функциянын туundусу сөзсүз түрдө 0 чекитинде 0га айланат, бирок бул функциянын экстремум чекити жок мына. Биз функциянын туundусу 0га барабар болгон чекиттерди карадык. Эми функция туундуга болбой турган сыналуучу чекиттерди карайлы. Мисалы, y барабар тамыр астында x функциясы үчүн 0 чекити сыналуучу чекит болбостугун билебиз. Бул чекитте туунду жок, ал чекит аныкталуу областынын ички чекити эмес. Мындай чекиттерде функция экстремумга болушу да, болбошу да мүмкүн. Биринчи мисалды карап көрөлү анда. Бизге f(x) барабар модул ичинде x функциясы карайлы. Бул функция 0 чекитинде үзгүлтүксүз, бирок дифференцирленбейт. Башкача айтканда, 0 чекитинде бул функциянын туundусу жок. Бирок 0 чекитинде функция минимумга экендигин билебиз. Анда мына төмөнкү графиктен карасак болот. Бул функция 0 чекитте минимум чекитке болот. Бирок бул 0 чекитинде бул функция өзү дифференцирленбейт. Экинчи мисалды карайлы. f(x) барабар 2x кошуу модул ичинде x функциясы берилсин.
Анда бул функциянын графиги төмөнкүдөй болот. Мына көрүп турасыңар, бул функциянын графиги ушундай болот. Графиктен көрүнүп тургандай, бул функция нөл чекитинде экстремумга да, туундуга да ээ болбойт. Эгер f функциясы нөл чекитинде туундуга ээ болот деп божомолдосок, ушул функцияны нөл чекитинде туундуга ээ болот деп божомолдосок, анда бул функцияны f от x минус 2x функциясы деп жазып алсак, f от x минус 2x функциясы да нөл чекитинде туундуга ээ болот. Бирок f от x кемитүү 2x барабар модул ичинде x функциясы нөл чекитинде дифференцирленбейт. Демек, f функциясы нөл чекитинде туундуга ээ болбойт экен. Демек, бул функция нөл чекитинде туундуга ээ болбойт. Ошентип, экстремумдарды изилдөөдө төмөнкү шарттар жардам берет бизге. Алар кандай шарттар? Биринчи, функциянын максимумунун белгиси. Эгерде f функциясы x нөлөй чекитинде өзгүлтүксүз, ал эми a-дан x нөлөйгө чейинки интервалында функциянын туундусу оң жана x нөлөйдөн v-га чейинки интервалында функциянын туундусу терс болсо, анда x нөлөй чекити f функциясынын максимум чекити болот. Башкача айтканда, эгерде x нөлөй чекитинде туунду белгисин плюстан минуска алмаштырса, анда x нөлөй чекити максимум чекити болот. Функциянын минимум белгиси. Эгерде f функциясы x нөлөй чекитинде өзгүлтүксүз, ал эми a-дан x нөлөйгө чейинки интервалында функциянын туундусу терс жана x нөлөйдөн v-га чейинки интервалында функциянын туундусу оң болсо, анда x нөлөй чекити f функциясынын минимум чекити болот. Башкача айтканда, эгерде x нөлөй чекитинде туунду белгисин минустан плюска алмаштырса, анда x нөлөй чекити минимум чекити болот. Биз ушул аныктамалардын негизинде төмөнкүдөй мисалдарды аткарып көрөлү. Анда мисалдарга көңүл бурсаңар. Үчүнчү мисал. Бизге f от x барабар 3x кемитүү x'тин 3-чү даражасы функциясынын экстремум чекиттерин табуу берилсин. Биринчи кезекте бул функциянын туундусун таап алабыз. Функциянын туундусун тапканды билебиз, алдыңкы сабактарда өткөнбүз. 3x'тин туундусу 3 болот. X'тин 3-чү даражасынын туундусу 3x квадрат болот. Бул жерде туундалганда x'тин 3-чү даражасынан даража өзгөрмөнүн алдына түшөт. Өзгөрмөнүн даражасы 1 санга азаят. Бул функциянын сыналуучу чекиттерин табуу үчүн функциянын туундусун нөлгө барабарлайбыз. Анда 3 кемитүү 3x квадрат барабар 0 болот. Бул квадраттык теңдемени чыгара турган болсок, төмөнкүдөй болот. 3x квадрат барабар 3. Мындан x квадратты тапсак, x квадрат 1ге барабар болот. Мындан x'ти тапсак, x барабар плюс минус тамыр астында 1 болот. Мындан x барабар плюс минус 1 деген тамырлар чыгат. Демек, бул функциянын сыналуучу чекиттери минус 1 жана плюс 1 экен. 3 минус 3x квадрат көп мүчөбүз. Төмөнкүдөй көбөйтүүчүлөргө ажырайт. Көбөйтүүчүлөргө минус 3 каша ичинде x'тен биринчи тамырды кемитебиз. Ошондо x кошуу 1 болот. X көбөйтүү x'тен экинчи тамырды кемитебиз. Ошондо x минус 1 болот. Бул жерде кашанын сыртындагы минус 3'тү экинчи кашанын ичиндеги мүчөлөрдүн ар бирине көбөйтүп жазып алсак болот. Анда төмөнкүдөй болот. X кошуу 1 көбөйтүү каша ичинде 3 кемитүү 3x. Бизге x саноого берилсин.
Бұл жерде минус 1 birinci тамырды koyuyoruz. Andan keyin 1 бұл саногун аралыктарга бөлөбүз. Шундай аралыктарга бөлүнөт. Андан keyin бұл аралыктардын белгилерин аныктайбыз. Кантип аныктайбыз? Минус 1-дин сол тарабында минус 2, минус 3 жана башка сандар бар. Ошолордун ичинен минус 2-ни бұл жерге койсок, x'тардын ордуна минус 2-ни койсок, биринчи кашадан минус сан чыгат, терс сан чыгат. Бұл жака x'тин ордуна минус 2-ни койсок, экинчи кашадан 10 сан чыгат. Экөөнү көбөйтсөк, терс сан чыгат. Андан кийин минус 1-ден 1-ге чейинки аралыкта 0 деген сан бар. 0-ді x'тардын ордуна койсок, биринчи кашадан 10 сан чыгат, экинчи кашадан 10 сан чыгат. 10 санды 10 санга көбөйтсөк 10 сан болот. 1-дин оң тарабында 2, 3 жана башка сандар бар. Ошолордун ичинен 2-ни кое турган болсок, x'тин ордуна бұл биринчи кашадан 10 сан чыгат, экинчи кашадан терс сан чыгат, экөөнү көбөйтсөк терс сан чыгат. Демек, биз алдыңкы темаларда өткөнбүз функциянын өсүү жана кемүү белгиси деген. Бул аралыкта функция кемийт. Ал эми минус 1-ден 1-ге чейинки аралыкта функция өсөт, 1-ден чексизге чейинки аралыкта функция кемийт. Ошондо x минус 1-ден кичине болгондо функциянын туундусу терс, жана x минус 1-ден чоң, 1-ден кичине болгондо функциянын туундусу оң болот. Демек, туунду минус 1 чекитинде белгисин минустан плюска алмаштырат. Максимумдун жана минимумдун белгилерин пайдаланып, минус 1 чекити функциянын минимум чекити, 1 чекити функциянын максимум чекити болот экен. Анда бул функциянын графиги төмөнкүдөй болот. Минус 1 чекитибиз функциянын минимум чекити, ал эми 1 чекитибиз функциянын максимум чекити болот. Анда эмесе 4-нчү мисалга көңүлүбүздү буралы. Бизге төмөнкүдөй мисал берилсин. f at x барабар x кемитүү синус 2x функциясынын экстремум чекиттерин тапкыла дептир. Бул функциянын экстремум чекиттерин табуу үчүн алгач бул функциянын туундусун табабыз. Бул функциянын туундусу f at x барабар x'тин туундусу 1 болот. Кемитүү синус 2x'тен туундалганыбызда синус 2x'тин туундусу минус косинус x'ти берет. 2x'тен туундалсак, 2x'тин туундусу 2-ни берет. Бул жерден туундуну 0-гө барабарлап теңдемени чыгарабыз. Анда биздин теңдемебиз төмөнкүдөй болот. 1 кемитүү 2 косинус 2x барабар 0. Бул жерден минус 2 косинус 2x барабар 1-ди барабардыктын оң тарабына алып өтсөк минус 1 болуп өтөт. Бул жерден косинус 2x барабар 2-ден 1 болот. Минус 2-ни оң тарабына алып өтсөк бөлүү болуп өтөт. Бул жерден 2x барабар плюс минус пи бөлүү 3 кошу 2 пи n болот. Бул жерден x'ти таба турган болсок, плюс минус пи бөлүү 6 кошу пи n болот. Демек, теңдеменин биринчи тамыры минус пи бөлүү 6 кошу пи n бүтүн сан. Экинчи тамырыбыз пи бөлүү 6 кошу пи n бүтүн сан. Бизге саногу берилсин. Минус пи бөлүү 6 жана пи бөлүү 6 чекиттерин белгилейли. Бул саногун аралыктарга бөлсөк, 3 аралыкка бөлүнөт. Минус пи бөлүү 6-дан 6-нын сол тарабында сандарды бул жака x'тин ордуна кое турган болсок, оң сан чыгат. Минус пи бөлүү 6-дан пи бөлүү 6-га чейинки аралыктагы сандарды x'тин ордуна койсок, терс сан чыгат. Ал эми пи бөлүү 6-дан плюс 8-ге чейинки аралыктагы сандарды x'тин ордуна кое турган болсок, оң сан чыгат. Демек, минус 8-ден пи бөлүү 6-га чейин функция өсөт экен.
Ал эми минус пи бөлү 6'dan пи бөлү 6'га чейин функциянын графиги кемейт экен. Ал эми пи бөлү 6'dan плюс чексизге чейинки аралыкта функциянын графиги өсөт экен. Демек, минус пи бөлү 6 чекитинде функция белгисин плюстан минуска алмаштырып атат. Демек, минус пи бөлү 6 чекити функциянын максимум чекити болот. Ал эми функция пи бөлү 6 чекитинде белгисин минустан плюска өзгөртүп атат. Демек, x пи бөлү 6 чекити бул функциянын минимум чекити болот экен. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма окуу китебиңердеги номер 290 жана 292 тапшырмаларды, мисалдарды аткарасыңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.